Садыр Жапаров бизнес коомчулук менен болгон жолугушууда берген тапшырмалардын аткарылышы боюнча тест кемеге кол койду. Анда тийиштүү мекемелердин жетекчилерине берилген милдеттердин аткарылышын камсыз кылуу тапшырылган. Өлкө башчысынын тапшырмаларын талаптагыдай аткарбаган жетекчилер тартиптик жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Тест кемеге ылайык министрлик ведомстволор азыр кандай иш-чаралардын планын даярдап жатат? Алар көрсөтүлгөн мөөнөттө тапшырмаларды аткара алабы? Кезектеги сюжетте. Ишкерлер экономиканын күрөө тамыры. Бүгүнкү күндө экономиканын 85%-ын ишкерлер түзөт. Бул бизнес коомчулугу аталган тармактын кыймылдаткыч күчү локомотив экендигинен кабар берет. Азыркы күндө өлкөнүн өнүгүүсүн ишкерлерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Улам алга жылууга умтулган бизнес коомчулугу пандемиянын кесепетин азыркыга чейин тартууда. 20 жылдан бери курулуш тармагында эмгектенген Чолпонбек Акматов ааламды каптаган коронавирус былтыр курулуш тармагын толук токтотууга дуушар кылганын белгилейт. Пандемияга чейин атылган чөйрөдө 25 миңге чейин киши иштесе, азыр 10 миңдей куручу бар. Бүгүнкү күндө курулушка уруксат кагаздарын алуудагы бюрократиялар башкы көйгөйлөрдүн бири. Строительный кодекс застройщиков. Куруучулар кодексинин кабыл алынышын каалайт элек. Ал жерде баары каралса, ар кандай куруучулар болот, бири уруксат кагазы жок жумуш баштайт, дагы башкасы уруксат кагазын жылдап күтөт. Бирок ошол мыйзамды сыйлаган ишкерлер убакыттан утулууда. Чолпонбек мырза президент менен бизнес коомчулугунун жолугушусуна барган ишкерлердин бири. Ал иш-чарада атылган чөйрөнүн өкүлдөрүнө кенен мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ишкерлер мамлекет башчысына көйгөйлөрүн түз жеткиришип, маселе жеринде талкууланып, суроолорго өлкө башчы Садыр Жапаров тийиштүү органдардын жетекчилери менен жооп берген. Так маселеби кайсы департамент жооп берет, кайсы ишкана жооп берет деп, ошол жакшы бир подход болду десек болот, туура эле болду. Бирок экинчиси системалык маселе көтөрүлгөн жок да. Мисалы салык кодексине тиешелүү, социалдык төлөмдөргө тиешелүү, ошого окшогон көйгөйлөр бар да, 10 жылдап келген, ошолор көтөрүлгөн жок тилекке каршы. Мен ойлойм, мазмунун баары азыр айтып кетпедик беле. Азыр президенттин астында ошо ишкерлер менен иштөө, инвесторлор менен иштөө орган түзүлүп атат деп, бул кеңешме органы болот. Ошол жерде мен оюмча ошол